Азыр минага электродетонатор кошутабыз. Бул минаны жардырып берет. Мун 100 дегенде эле 100 метрге чейин живой силаны жок кылат. Бул ким эледи? Молодец. Оценка 5. Радиус поражениясы 200 метр. Мында 900 осколкасы бар. Аларга караганда 2 эсе көбүрөөк. Бул электродетонатор ЭДП-Р деген катырылат. Минаны көчүрмөн абалга келтирүүдө бул жакта сабак жетекчиси жана бир гана сапер жардыруучу калат. Трамбовкасын жакшы кылыш керек. Абдан жакшы кылыш керек. Самый дальныйга аласыңардагы, самый дальныйды прям жерге жакшылап орнотуш керек. 2022 жылдын 20 декабрынан 23 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын Генералдык штабынын буйругунун жана күчүрмөнүн планынын негизинде түштүк аймагында жайгашкан Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүндө ИИМдин жана УКМКнын чек ара кызматынын сапердик топтору менен биргеликте инженердик сапердик бөлүмчөлөрүнүн өздүк курамдарына талаа жыйын өттү. Алар буга чейин теориялык жактан алган билимдерин практика жүзүндө аткарышты. Жыйын 36-806 аскер бөлүгүнүн окутуу талаасында өтүп, саперлор танкага, жеңил сотулган аскер техникаларына жана ошондой эле душмандын жөө аскерлерине каршы колдонулуучу миналарды практика жүзүндө жардырышты. Практикалык сабактар жогорку деңгээлде өттү жана машыгуу өз максатына жетти. Иш чаранын соңунда ИИМдин жана чек ара кызматынын аскер кызматкерлери Коргоо министрлигине өз ыраазычылыктарын билдиришти. Заводдор үйрөнүшүбүз керек. Жана сиздерге чоң рахмат. Ташмайк үйрөтүп, жылга бизде сбор негизи министерство обороны менен жылга катышабыз. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат Ташмайк.